Бул техникалар Талас шаарын курулуш таштандылардан тазалайт. Себеби мэрия көчөлөрдү иретке келтирүүдө кызылсыздыктан чыккан 1800дөн ашык тосмолорду жана турак үйлөрдү ичкери жылдырган. Андан калган бетон жана башка курулуш материалдарын тез арада жүктөп тазалоого 18 техника ишке тартылды. Жумушка райондор да көмөктөшүүдө. Шумкары айыл өкмөтүнөн альянс алтынан 7 единица техника келди. Айтматов районунан 3 единица техника келди. Талас районунан 2 единица техника, областын 2 техника келди. Анан биздин өзүбүздүн Талас шаарынан компост, зеленхоз, таза суу ишканаларынан дагы 4 единица техника тартылды. Бүгүн 18ге жакын единица техника иштеп, Талас шаарында строительный мусорларды чыгаруу иштери жүрүп жатат. Жумуштардын ыкчам жүрүп баштаганын көрүп жергиликтүү тургундар кубанууда. Себеби алар тротуарларын бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүүдө. Көчөлөр да ошол максатта кеңейтилген. Көчөбүз мурункудан көрө тартипке келип калды. Жакшы болуп, эми аздап эми чекесинен бүтүп атыр. Эми мына жерге тротуар салынса, көчө жакшы болуп калат деп ойлоп турубуз эми. Азыр шаар аймагында 54 чакырым аралыкка тротуар салынууда. Долбоорго 14 көчө кирген. Каражат мамлекеттин эсебинен берилип, жумушту подрядчы ишканалар аткарып, мэрия көзөмөл жасоодо. Жалпы тротуарлар боюнча маалымат бере кетсем, августтун 20-сына жери срок коюлган основной багы бүткөрүү боюнча. Бүгүнкү күндө азыр 5 көчө толугу менен бүттү. Андан тышкары дагы 4 көчө уже асфальт базуу алдында турат. Калган Манаса, Мырзалиева көчөлөрү августтун бир Оторбаев көчөлөрү биригип, августтун бир 20-ларына жер бүткөрүлдү. Талас шаарын өнүктүрүүгө өткөн жылы өлкө бюджетинен 1 миллиард 50 миллион сом бөлүнгөн. Аталган каражаттын бир бөлүгүн жергиликтүү бийлик инфра түзүмдү жакшыртууга жумшоодо. Белгилей кетсек, Долбоордун алкагында шаарда биринчи жолу көчөлөр кеңейтилип, жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.